Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, ырайымы жана берекеси болсун. Мына акыркы күндөрү соц тармактардан дагы, жеке өзүбүзгө жолугуп дагы, сапарда, шаарда, Бишкекте дегендей ошо даават гаш боюнча мынакей мыйзамга кол коюлуп калды, эми кандай болот будан ары, жабылып калды деп өтө көп суроолор түштү да. Ошого бир туура бир жооп берип коеюн деп чечтим. Урматтуу мусулман бир туугандар, даават жабылган жок. Кудайга шүгүр, мурда деле айтылып келген эле, баарыбыз эле айтып келдик мынакей 3 күн, 40 күн, 4 айда фактически бүгүнкү күндө мурдага караганда дааватка чыккандардын саны кайра көбөйдү. Оңолуу процесси сапаттуулукка өттү десек болот да. Кудайга шүгүр. Алла Тааланын неаматы бул. Албетте үй такылдатып баягы гашт кылуу маселеси мына ошого мыйзамга кол коюлду. Биз мыйзамга кол коюлганга чейин сунуштарыбызды айттык, кагаз түрүндө бердик, өзүңүздөргө баарыңыздарга маалым. Бул мусулмандык милдет болот. Алхамдулилля, дин эркиндиги камсыздалган, демократиялык мамлекетте ой айтканга акыбыз бар. Ошолордун баардыгын айттык. Эми туугандар, эми баш ийүү маселеси. Чечим чыккандан кийин биз баарыбыз ага каршы чыкпашыбыз керек. Мамлекетибизди алхамдулилля көзүбүздүн карегиндей сактаганга ар бирибиздин атолдук милдетибиз, жарандык милдетибиз туугандар. Ошондуктан иншалла мына дааваттын баарыңыздар билесиздер, мынакей 20 шарты менен ушу бүгүнкү күнгө чейин баардык адамдарга сүйкүмдүү болуп келди. Жетишпестиктер бар эми, жок эмес. Эми баягы ой миңи менен аксак дегендей болуп калат. Бирок жалпысынан алхамдулилля карыялар дагы, жаштар дагы, энелер дагы, аталар дагы, эркек аял, мамлекеттик кызматта иштегендер, дыйканчылар баардыгын алхамдулилля баары билет, бул дааваттын 20 шарты бар. Дааватта бирөөнү айыптап, бирөөнүн ошо кемчилдигине сайылып дегенде андайга кийилишпейбиз деген бар, билесиздер. Талаштуу, тартыштуу маселелерге кийилишпейбиз дейт, саясатка кийилишпейбиз дейт. Ана өзүбүздү оңдогон менен алектенебиз депчи. Ошон үчүн туугандар, иншалла шарттарды сактайлы, өзүбүздү оңдогонго аракет кылайлы, талаш тартыштуу маселелердин баардыгын муфтиятка таштайлы, алымдарга таштайлы. Калгандары алхамдулилля өзүбүздүн мазхабыбызда Ханафи мазхаб, Матуриди акыйданы терең өзгөчтүрүп, элге жайылтууда ошо алхамдулилля баалуулуктарга ээ болгонго аракет кыла берели. Ошон үчүн иншалла бул динди, дааватты саясатташтырбайлы туугандар. Алла Таалам баарыбызга тоофик берсин, туура түшүнүк берсин, ынтымактуулук берсин. Элибизге, журтубузга бүгүнкү күнү тынчтык керек. Мына Рамазан айдын босогосунда турабыз. Рамазан ай Курандын айы, Рамазан ай оңолуунун айы, адамгерчиликтин айы. Ошон үчүн иншалла Рамазан айда мүмкүн болушунча биз алхамдулилля Алла Таалага жакындап, мурдагылардын баардыгын кечире турган айда. Биз бирибизди кечиришмейинче жараткан Алла бизди кечирбейт. Рамазан ай Алланын кечирими жааган ай. Ошон үчүн Алла Тааладан ар бирибиз кечирим сурайлы. Билип, билбей кылган канча деген ката күнөөлөрүбүз бар. Кийинки Рамазанга чейин ким бар, ким жок Кудай билет. Алла Таалам баарыбызга туура түшүнүк берсин. Мамлекетибизге, элибизге, журтубузга ынтымак, биримдүүлүк, достук берсин. Дайыма жакшылыкты ойлойлу, жакшылыкты каалайлы, жакшылыкты кылайлы. Жамандык менен каршы күрөшөйлү. Алла Таалам баарыбызга ихлас берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.